Көпчүлүгүбүз барабардык белгиси менен математиканы үйрөнүп баштагандан бери эле таанышпыз. Мисалы үчүн 1 кошуу 1 барабар 2 сыяктуу мисалдарды чыгарып келебиз. Бирок бул мисалды көргөндө барабардык белгисин туура эмес түшүнгөндөр да көп. Көпчүлүк бул барабардык белгисин жообу эмне деп түшүнөт. 1 кошуу 1дин жообу эмне? Чындыгында бул белгинин мааниси жообу деген түшүндүрбөйт. Барабар белгиси эки чоңдукту салыштырат бири-бирине. Эгерде эки сан же туюнтма барабардык белгиси менен бириктирилген болсо, анда алардын мааниси бири-бирине барабар. Анда бул мисалы үчүн бул жерден карап көрөлү. Барабардык белгисинин сол жагында 1 кошуу 1 бар, ал эми оң жагында 2 бар. Демек оң жагы менен сол жагы бири-бирине барабар болуш керек. 1 кошуу 1дин мааниси 2 болгон үчүн бул 2ге барабар. Мисалы мен мындай кылып жазсам да болмок. 2 бул барабар 1 кошуу 1ге. Же болбосо 1 кошуу 1 бул барабар 1 кошуу 1ге. Же эң жөнөкөй 2 барабар 2ге деп койсок да болмок. Бирок мисалы үчүн дагы да туура түшүнүү үчүн мындай кылалы, биз деген туюнтма берип көрөлү. 1 кошуу 1 кемитүү 1 деп жазалы. Анда ушул туюнтманын мааниси эмнеге барабар дегенди түшүндүрөт. Анда бул жагы мисалы мындай болушу мүмкүн. 3 кемитүү 2 болушу мүмкүн. Анда бул эки жак бири-бирине барабар болду. Эмне үчүн? Анткени бизде 1 кошуу 1 бул 2, 2ден 1ди кемитсек, бул 1. Демек бул жагы 1 мааниси. Анда 3төн 2ни кемитсек, ал деле мааниси 1ге барабар. Демек бул жагы деле 1. Мына көрдүңөрбү? Оң жагы менен сол жагы бири-бирине барабар. Барабардык белгисинин так түшүндүрмөсү ушундай болушу керек. Оң жагы менен сол жагы бири-бирине, сол жагынын мааниси бири-бирине барабар болушу керек. Ал эми барабар болбосо кандай болот? Анда ойлонуп көрөлүчү. Мисалы, мен бир сан берейин. 3 жана 1 деп коелу. 3 менен 1 бири-бирине барабар эмес, билебиз. Анда бизде мындай белги бар. Барабар эмес деген. Демек 3 1ге барабар эмес. 3түн мааниси башка, 1дин мааниси башка. Анда эгерде барабар эмес болсо, анда бул сандардын кайсынысы чоң, кайсынысы кичине экенин билүү үчүн анда бизде барабарсыздык белгилери бар. 3 жана 1 деп коелу. Анда бул сандардын кайсынысы чоң, кайсынысы кичине. Ал үчүн барабарсыздык белгисин колдонобуз. Барабарсыздык белгиси мындай болот. Бул учурда 3 1ден чоң. Эгерде ушул белгинин бул ачык жагы 3тү карап турса, анда 3 чоң деген түшүндүрөт. Демек, бунун мааниси, түшүндүрмөсү бул чоң деген белги. Мисалы, бул туюнтма түрүнө жазып алсак, анда 1 кошуу 1 кошуу 1 бул чоң 1ден. Демек, бул туюнтманын мааниси 1ге караганда чоң. Анда бул жер чоң болот. Ал эми кичине белгиси кандай болот? Мисалы, башка бир сан алып көрөлү. Мисалы, 5 деп көрөлү. 5 жана 19 болсун. Жана 19. Адетте бул сандар бири-бирине барабар эмес. Анда бул белгини коюп алалы. Бул сандар бири-бирине барабар эмес. Бирок кайсынысы чоң, кайсынысы кичине. Ошондо биз деген 5 19дан кичине болот. Анда бул белгинин оозу ачык жагы 19ду карап турушу керек. Демек 5 кичине 19дан. Мына туюк жагы кичине санды карайт. Демек 5 кичине 19дан. Демек бул белгинин мааниси кичине. Кичине. Ал эми туюнтма катары берсек, мисалы мындай болушу мүмкүн. 1 кошуу 2 бул сан 3 кошуу 1ден чоңбу же кичинеби? Албетте кичине болот. Анткени 1 кошуу 2нин мааниси бул 3, ал эми 3 кошуу 1дин мааниси бул 4. 3 4төн кичине. Мына,
ачык жагы чоң санды карап турат, ал эми бул сан кичине болгон үчүн туюк жагы бул жакты карап турат. Демек, барабарсыздык болгондо бул сандардын бирөөсү чоң же бирөөсү кичине болот. Оң жагы чоң же сол жагы чоң же оң жагы кичине же сол жагы кичине болот. Ал эми барабардык болгондо оң жагы менен сол жагы бири-бирине тең барабар болот.